Бакыткан Биймирзаева технолог болуп, республикалык протездик жана ортопедиялык буюмдарды даярдоо мекемесинде 42 жылдан бери иштейт. Алгачкы эмгек жолунун учурунда Батыш Салиева социалдык өнүктүрүү министри болуп турган кезде баштаган. Айтымында ал жаштарга моралдык, материалдык колдоо көрсөтүп, бардык шарттарды түзүп берген. Ошол как молодой специалист катары деп эме кылганда биз жардам берелик. Эмне бизден жардам керек. Давайте эме квартирага очередке коелук, үй жай берелик, камсыздал деп ошол жагынан жакшы жардам берген да. Очередке коюп, вот андан кийин ушул биздин заводдун ал убакта уже биздин завод курулуп калган. Фундаменти курулуп, ушул стройко жүрүп аткан. Бир убакытта заводубуз туруп калганда иштелбей, эмнегедир каражат жетпеген сипчи. Батыш Салиеванын аркасы менен ушул кишинин до конца ушул заводду бүтүрүш керек. Мындай мүмкүнчүлүгү чектеген адамдарга чоң керек. На уровне вот россиялыктардай кылып куруп беришибиз керек деген демилгеси менен ушул биздин заводубуз ошондон кийин эле 1-3 жылдан кийин үчүн бүтүп калды. Коомдук ишмер Батыш Салиеванын көзү тирүү болгондо быйыл 100 жашка чыкмак. Анын жаркын элесине арналып бүгүн республикалык протездик жана ортопедиялык буюмдарды даярдоо мекемесинде атайын иш-чара уюштурулду. Ага учурунда чогуу иштешкен кесиптештери, аталган мекеменин кызматкерлери жана бейтаптар катышты. Иш-чарада коомдук ишмер Салиеванын өмүр таржымалы, мамлекетке кошкон салымы айтылды. Ошондой эле кесиптештери жетекчи катары дагы иш билге, тажрыйбасы мол экенин баса белгилеп өтүштү. Руководитель она была, будем говорить, на высшем уровне. Жетекчи катары Батыш Салиева жогорку деңгээлдеги инсан болгон. Ал сезимталдыгы менен ар бир кызматкердин оюндагысын билип койчу жана муктаж болсо көмөк көрсөтчү. Ошол эле убакта талапты катуу коюп, өзүнүн ишине так жана жоопкерчиликтүү карачу. Ал ар дайым акыйкат үчүн күрөшчү. Өмүрүн бүт мамлекетке жана эл үчүн арнаган киши катары эсинде калды. Вместе с тем она была требовательна к себе. Коомдук ишмердин салымы менен курулган республикалык протездик жана ортопедиялык буюмдарды даярдоо мекемеси бүгүнкү күндө да майыптыгы бар жарандарга акысыз кызмат көрсөтүп келет. Учурда аталган ишканада 2 чоң цех жана тиешелүү бөлүмдөр бар. Жетекчиликтин демилгеси менен заман талабына жараша Россия, Германия, Кытай мамлекеттери менен кызматташып, керектелүүчү материалдарды алышып, ич-ара тажрыйба алмашуулар болуп турат. Бизге ушул акыркы жуманын ичинде Россия Федерациясынан атайын 5 кишиден турган делегация келди. Биздин балдар ал жака барып, мисалы Оштода филиалыбыз бар, баарын жиберип окутканда бизге кымбат болуп калат да. Жол киреси, алардын жатаканасы. Бизге башка мамлекеттерден келишим түзүп, бул жака чакырып, заводдон эле биз окутуп атабыз. Бардыгы сертификат алышты, жаңы технологияларга окушту. Бирок бул аздык кылат. Окуудан кийин дагы ушул технология жаңы протездерди коюуда аларга атайын ошондой оборудованиялар керек. Аны оборудованияларды дагы алып келүү, аларды бул жака орнотуу боюнча биз атайын меморандум кабыл алып кол коюп, Россия Федерациясынын атайын ушундай мекемелери менен ал жеринде барып таанышып, аларды алып келүүгө аракет кылабыз. Учурунда Батыш Салиева СССРдин жогорку советинин 2 жолку жана Кыргыз СССРинин жогорку советинин 6 жолку депутаты болуп шайланган. Протездик ортопедиялык заводдун жана 7 чоң мекеменин курулушуна себепчи болгон. Сайрагүл Полотова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.